Bismillahirrahmanirrahim. Her bir insan kıyamet günü emne жақшылық kılgan bolsa, oşol жақшылығын tabat. Jana insan kıyamet günü bul jaşooda, bul dünyada emne jamandık kılgan bolsa, oşol jamandığın albatta kıyamet günü tabat. Allah Taala Kur'an'da aytat mına: "Femen ya'mal miskale zerratin hayran yara, ve men ya'mal miskale zerratin şerran yara." Kimde kim bir kıpınçalık жақшылық kılgan bolsa, oşol жақшылығын kıyamet günü köret deydi. Eğer kimde kim bir jamandık kılgan bolsa, kıpınçalık, bir dançalık, oşol jamandığın kıyamet günü köret deydi. İnsan kılgan жақшылықтары себептүү бешке кирет, инсан кылган жамандыктары себептүү тозокко кирет. Ар бир инсандын акыр акыбети тозок менен бүтөт, же беш менен бүтөт. Мына ошондуктан жашообуздун ар бир сааттары, күндөрү Аллахка баш ийүү менен, таат ибадаттар менен өтө турган болсо, албетте бактылуу болобуз. Бактылуулукту Аллах Тааладан үмүт кылабыз. Абу Шайба Мусаннафта төмөнкү риваятты келтирет. Иснады сахих риваят. Абу Муса аль-Аш'ари радıyallahu anhuга өлүм келген убакытта анан токочтун ээси, токоч ээси деп өзүнөн кетип калат. Сахибу рагиф деп. Анан кайра өзүнө келгенде балдары сурайт: "Эмне эле сиз өзүңүздөн кеткен кезде сахибур рагиф, токоч ээси, нан ээси деп өзүңүздү жоготтуңуз?" деп сурашканда, Абу Муса аль-Аш'ари радıyallahu anhu сахибур рагиф, токоч ээси тууралуу төмөнкү риваятты айтып берет. Өткөн элдерде bir kişi 70 yıl Allah'a ibadat kılat. Adamlardan alыстап, bir tala bir jerde, bir kepeçe, bir üy, kiçine bir üy kurup alıp, je bir çatır tigip alıp, elden oçolonup, bölünüp, ajırap, ibadat kılуу деген нерсе мурдагылардын шариятында болгон. 70 yıl Allah'a ibadat kılat. 70 yıl taat ibadatta bolot. Эми ойлоп көрүң, 70 yıl bir adamdын ömürü. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetim 60 менен 70'tin ortasında bul dünyadan ötöt деп айткан. Anan bu kişi Allah'a 70 yıl ibadat kılat. Anan bir günü, kündörden bir gün şaharga azık tülük alıp gelүү üçün düşöt. Düşkön kezde anan bir sulu bir ayalga jolugup kalıp, oşol ayal menen bol jol menen эми 7 күндөй kalıp ketet. 5-6 gün, 6-7 gün oşol ayal menen kalıp ketet. Anan oşol ayal menen zina kılıp koyot. Anan işleri bütkөндөн кийин bul kılgan işlerine, kılgan zinasına ökünüp, anan her bir kadamına sajda kılıp, artka kaytat. Allah'a tövbe kılıp. Her bir kadam sayın sajda kılıp oturup, bir 12 kedey turgan jerge jetet. Her bir kadamda sajda kılıp oturup, kedeyler turgan bir ayılga bir kıştaka barat. Barsa bir 12 kedeyge jolugat. Mına ошол 12 kedey jakыр kişige gün sayın bir adam 12 tokoç jiberet eken. Anan bul kişi menen 13 boldu. Anan bir gün ошол 12 kedeyge 12 tokoçtu jibergen kezde bul kişige dagı
Бул ибадат көй 70 жыл ибадат кылган кишиге дагы бир токоч дейт. Мына муну менен 13 болуп калды да. А бир токоч жана кедейлердин бирөөсүнө жетпей калат. Анан нан таратып жаткан кишиге ошол кедейлердин бири менин наным кайда, менин токочум кайда деп айтат. Анан сураганда жок, мен бердим. Алып келген токочту, алып келген нанды силерге таратып бердим. Мен милдетимди так өз убагында аткардым. Мен билбейм. 12 токочту алып келип силерге таратып бердим дейт. Анан жанагы киши колунда кармап турган токочуну жанагы жетпей калган токочко жетпей калган, нанга жетпей калган жакырга берет, кедейге берет. Бергенде дагы ыхлас менен Аллах разылыгы үчүн берет. Анан берип, мына ошол күн эле ошол 70 жыл ибадат кылган ибадаткөй инсан жана шаарга түшүп зына кылып койду эле дебедик бе? Ар бир кадам сайын сажда кылып келди. Ошол киши анан ошол түнү, ошол күндүн түнү аламдан өтөт, жан берет. Мындайча айтканда өлүп калат да. Анан Аллах Таала анын 70 жылдык ибадаты менен 70 жылдык ибадаты менен 7 күндүк зынасыны таразага коюп тарткан кезде 7 күндүк ибадат, 7 күндүк кылган зынасы, 6-7 күндүк кылган зынасы 70 жылдык ибадатты басып коет. Анан Аллах Таала анын ошол 6-7 күндүк зынасы менен бир токочун тартат. Садака кылган бир токочун тартат. Тарткан кезде бир токоч кылган садакасы 7 күндүк, 6 күндүк ошол кылган зынасыны күнөөсүн басып коет. Мына ошентип Аллахтын райымына кирип, Аллах Таала ошол пендени кечирет. Ошондуктан бул риваяттан ала турган пайда биздин тараза башка, адамдардын таразасы башка. Ал эми Аллах Тааланын таразасы башка. Аллах Таала кылган ишинен суралбайт. Биз кылган ишибизден суралабыз. Аллахты эч ким соттой албайт, эч ким сурай албайт. Аллах Таала каалаган нерсесин кылат, каалаганын кечирет, каалаганын азаптайт, каалаганына мал мүлк берип коет, каалаганынан мал мүлктү, бийликти тартып алып коет. Баары нерсе Аллахтын колунда. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан дагы бир хадис келет, имам Бухариде, сахих хадис. Bir zina kılıp жүргөн аял кудукка түшүп, суу ичип чыкса, бир ит аябай чаңкап, суусап турган экен. Анан ошол ит аябай чаңкап, суусап турган экен го деп аны көрүп, ушул кылган ишим Аллах разылыгы үчүн ушул итти бир суугарып коеюн, бир чаңкоосун басып коеюн деп, маасын чечип, анан ошол кудуктан суу алып чыгып, ошол итти суугарат, итке суу берип коет. Аллах Таала ошол зына кылган бузук аялдын күнөөлөрүн кечирет. Бир ит себеп карасаңыз, ит себеп. Ошондуктан Аллахтын таразасы башка, адамдардагы тараза башка. Кээде ыхлас болбосо, дүйнөнүн иттерин суугарсаң дагы Аллах кечирбеши мүмкүн. Ыхлас табылбаса ибадаттарда. Бирок инсан кылган кичине бир жакшылыгы ыхлас табыла турган болсо, итти суугарып койсо деле, бир жаныбарга суу берип койсо деле, Аллах Таала күнөөлөрүн кечирип жиберүүсү мүмкүн. Ошондуктан бул хадистерден ала турган пайда эч качан бир сооп ишти, акыр акыбетини ошол сооп ишти кичине деп ойлобойлу. Эң негизгиси кандай иш болбосун, кандай сооп иш болбосун, Аллах кабыл ала турган болсо, Аллах Тааланын таразасы башка, Аллах кечирип жиберет күнөөлөрдү. Ошондуктан инсан ниетти туура коюп, ар бир иште, ар бир сооптуу иште ыхлас керек. Калыс Аллах үчүн болсо, адамдар үчүн эмес,
El körsün üçün emes, koca körsün üçün emes, koca uksun üçün emes. Mana uşul Allah razılığı üçün bolsa Allah Taala pendelerin günölörün keçiret. Oşonduktan hiç kaçan insan Allah'tan merim rahiminden ümit düzlüğü gerek. Allahu alem bis-savab.